Mına jigitler ayıldın üstünde jarda barат. Yüzdem toğut buldu. Biz oşonda odumuzga talkan salып alıp jönelip oturuş gerek ekenbizde. Nege şunça eldi aldaysыңар alamga teyinler? Nege bizdi jaman көрсөтүп atыңар? Biz Kırgızstanга. Nege jaman көрсөтүp atыңар bizdi? Toktoudu dedиңер, чыгып атпайбы? Чыгып, мына бүгүн неге чыкты? Эми кичине элдем ойлойлук да. Biz elbiz bu. Biz emi bir hayvan emesiz de bizi koş tep de oynak ayda versinler oynaktan barıp çöp jep keledi. Biz adam eldin kızıkçılığı çok mu? Biz menen bir gelip bana uşunda bolup kalıptır dep. Бардык нерсени карап чыгайын. Мыйзам чегинде. Сиз проект 210 метр болуп калыптыр дедиңиз. Азыр мына жерде экотекс инспекциянын кызматкерлери бар. Экология бар. Бардыгын азыр биз сүйлөштүк. Булар неме кылгыла мыйзамга ылайык сүйлөшүп келип атат. Булар ошол неме кылганга биз даярбыз деп. Булар андан маселе жок. Булар карап чыкса канчалык кооптуулугу бар бу жерде. Канча жылдар өтүп атыр, бул уже казыр биткондой же бидесе болуш керек бул. Ошо карабаса эми карайт эми. Жок, эми ушунча, бул талкалап чыгарды го. Ошону карап чыгыш керекпи? Түзүлүп калганын мен деле билип атам. Жок, мындай кылбайлык болду. Сиз экотексизби? Мына биздин колубузга кагаз келди. 5 адам кол койгон экен. Самый основной 6-чы кол бул мына жергиликтүү эл, ушул жерде санитарный зона. Биз менен эч кандай сөз сүйлөшпөгөн болсоңор, же рай администрациядан келбесе, же бийликтен келбесе, мынандай болуп калды, лицензионный площадька силердин зонаңар кирип калыптыр деп. Биз өзүбүз чакыргандан кийин силер айтып атыңар биз карайлык деп. 2019-жылдан бери эмне кылдыңар? Ойлоп аткан жок. Бул биздинчи, биз бирге жашап атабыз. Мына мен ок үйдүн түйүндө жашайм. Оны аскада 4 метрлик ажырап туруп таш. Кулап келсе ким жооп берет? Кепилдикти ким алат? Даңкылдатып атып атыла берди. Бийиктиги 4 метрлик таш ойнойт ажырап туруну. Анамда көп кетет. Бизилигин басып калган балдарым айнекти жарып качып калган. Нетең улам менен жол өтө турган торадан үй салат. Кайга качам мен? Ого ким жооп берет? Балдарым өлгөндөн кийин муну мен жашашын деди кереги жок. Эми жашай берет, чаң ит башка болот. Мен 5 балам бар. Эшке чыгып ойнойт, кайра кирет, чаңдатып ошо чаңда эле жашап атырга. Эртеңки күнү келечеги бул ким, кандай экенин деле билбейт да бир. Эч ким айтпайт да, эч ким жоопкерчилик албайт. Но түрк бүгүн бир нерсе деп сүйлөдө, эртең муну сөзүнөн кармай албайт эч кана. Ну, карапайым элчи. Бир нерсе деп бердең, милициялар келет, башка келет. Негизги талап эми бул билиш керек да, ачык ушул жерде жашап аткандан. Эртең үстүңө келип, мына жерде машиналар тоолонуп атса, жашабайсыздар эже берде. Биз ошону билелик. Негизги талап мулар кетсин эже, могул жерде экскаваторлор катат. Бу жерде жамгыр жагында сел жүрөт бул жерлерден. Суунун деле эч ким текшербейт да, мына эми кечегиден кийин гана сууларды жиналышып калды. Ага чейин сууду деле каралган эмес. Эч ким текшербейт бул. Келет экотех бардыгы. Эгер элдер ушул айылдын элдери бир жерде иш кылып атса, ошол жерге барат экотех. Ошолорду биледиң алардын бар экенин. Бу жерде жок, көрүнбөйт бир адам. Өкмөткө мен уже фото отчет кылып, арыз жазып, мен ол жерде чокуда, столбонун үстүндөгү чокуда. Бийиктиги 4 метрлик таш асказоо ажырап турат, жара каз менен. Булар аралык мына могул жакын аралыкта эле массовый взрыв иштерин жүргүзүп атат. Мен буну өкмөт билет, Жалал Абадтын МЧСи билет, уже Чаткалдын МЧСи билет. Бул нерсени жазында карайбыз деп коюптур булар. Жазында өзүнүн жолу бар экен дептир. Жазга чейин мени таш кулап кетсе, түрктөрдүн айынан же болбосо жардырдын айынан ал таш ажырымы чоңоюп турат. Ким жоопкерчилик, ким кепилдикти ким алат мойнуна? Азыр таш ажырым барбы ошол жакта? Ал ажырым бу жерден жакшы көрүнбөйт дагы, оногу тараптан, наркы ракурстан. Оно мектеп жактан сонун көрүнөт да, ал ташчы ушундай ажырап турганы элчилик бүт билет аны. Турган болсо, менин үйүмө түшүшү мүмкүн, наркы үйгө түшүшү мүмкүн, эки үйгө.